жылда бизге ушундай нерселер. Эң биринчи эле жубайыңыз 4 эм экенин айтканда сиз деги эле жанында болуп турсуз. Ошондогу өзүңүздүн сүйүнүчүңүздү айта кетсеңиз. Мен ошо сүйүнгөнмүн, уже эчтеке деп дагы сүйлөй албай калдым. Толкундандым да. Ишендиңизби? Ыйлап да жүрүп. Толкундан болот экен да. Азаматтың апасын тарбиялаганга көбүнчө менин кудам менен кудагыйым жүрөт. Анткени мен өзүм дагы баягы жалгыз бой аялмын. Жолдошумда 14 жыл өтүп кеткенден кийин үйдө чоң күчтөрдүн баары өзүмдүн мойнумда. Аны көбүнчө кудам менен кудагыйыма мен чоң ыраазымын. Ушулар мынакей көп баягы ылдыйда жөлөк турганда өп деген ушул кудагый менен кудам чындан күч берип атат. Кыргыздын саны көбөйсүн, ар үйдө 4 терилсин деген аталышта бүгүн жакшы бир иш-чара болуп атат. Өзүңүздөр байкагандай, Кыргызстанда 2 үй бүлө бар, 4 төрөлгөн да. 3 төрөлгөндөр көп. 2016 жылкы статистикалык маалыматка карасак, ушул 4 төрөлгөндөр азайып кетиптир да. Ушул 2 үй бүлө бүгүн жаңы ак өргөгө кирип, ошол жерде биз ошо Кыргыздын демографиялык саясаттын негизинде карап, Кыргыздын саны көбөйсүн деген бир жакшы лозунг алып чыгып атабыз. Бүгүн ушул 2 үй бүлө ак өргөгө кирип, Кыргыз элинен жалпы бата сурап, мындан ары Кыргыздын саны көбөйсүн деп 2015 жылы 6 миллиончу Кыргызстан катталбады беле. Андан бери статистикалык маалыматка карасак 6 миллион 400 киши болуп турбуз, Кыргызстандын калкынын санычы. Мына ушул негизде ушул 4 төрөгөн эне бүгүнкү күндө карман эне болуш керек. Анткени бул өтө чоң керемет, бул өтө бир касиет деп эсептейбиз. Баягы ар бир эле адамга ушундай, ар бир эле үй бүлөгө ушундай бакыт бербейт. Акыркы кездерде баягы калктын саны көбөйүп азалып атат. Деги эле бүгүнкү күндө баягы Кыргызстанда да көп кырсыктар каталып, жоготуулар көп болуп атат да. Мына ушундай кезде биз өзүбүзчө көбөйлүү улут катары калыптаналы деген максатта ушул үй бүлөлөрдү бир идеологиялык багытта алып чыгып атабыз да.